Пайгамбар алейхиссалам айтат, ар бир таң аткан күнү дейт. Пенделер таң атырган күнү эки периште асмандан түшөт дагы дейт, бири дуа кылат дейт, о Кудай таалам. Ким берсе, нафака кылып адамдарга жакшылык кылып тарата турган болсо, ошонун бергенин ордун толтура көр дейт. Ушул дүйнөдө жана акыретте бергенин ордун толтура көр деп бир периште дуа кылат. Экинчиси бербегендикин талафан жок кыла көр деп дуа кылат дейт. Бирөөсү о Кудай таалам, бергендер Кудайга жагат, бергендердикин ордун толтура көр дүйнө акыретин десе, экинчиси бербегендерди банкротко учуратып, аны жок кыла көр деп дуа кылат дейт. Ошон үчүн берген менен бербеген этият болуш керек. Берген адам эмне этият болгону кандай сүйүнүш керек. Анткени буга периште дуа кылып атат. Дагы көрүп аракет кылыш керек. Ал эми бербеген буга периштенин кабыл боло турган дуасы, ал эмне ушунукун банкрот кыл, ушунун малын, дүйнөсүн жок кыл, берекесин жок кыл деп дуа кылат дейт. Ошого этиятрээк болуш керек.